Жогорку кеңештин бүгүнкү жалпы жыйынынын күн тартибинде жалгыз гана маселе ал кыргыз-тажик чек арасында 13 мартта чыккан чыр тууралуу өкмөттүн маалыматын угуп тийиштүү токтомду кабыл алуу. Депутаттар каникулга чыгаар алдында да бул маселени кароого аракет кылган. Анда өкмөт башчы келбей калып, талкуу кийинкиге жылып кеткени белгилүү. Дарегине айтылган сындарданбы Айтор Абылгазиев бүгүн жоон тобу менен келиптир. Отурумдун башталышында депутаттык жумушчу топ түзүп, жаңжал чыккан жерге барып келген эл өкүлдөрү кайрылуу жасады. Biz барган учурда элдер аябай стрессте экен, эмоционалдуу өтө агрессивдүү түрдө ачуусу келип кабыл алды. Бирок Мухаммед Калый Дүйшөкөев сиз кичине жумшарган учурда бардыңыз. Ал эми депутат Таабалды Тиллаев кыргыз-тажик чек арасында ушул тапта абал кайрадан өзгөрө баштаганын билдирди. Айтымында мунусунда Лейлек районунун Максат айылында узундугу 126 чакырым болгон газ трубасынын казылып жатканына жергиликтүүлөр тынчсызданып жатышат. Ошон үчүн азыр табышырма берсек, урматтуу төрага, сиз көзөмөлүңүзгө алсак, биз да көзөмөлгө алайык. Тез арада мына күч органдары действие берсин. Кечеден баштап, каза баштап элдер тополоң баштады. Ошондой эле парламентарий чек аралаш аймактагы Кыргызстанга таандык жерлердин четинен кертилип, коңшулардын колуна өтүп кетип жатканына токтолду. Мисалы, соңку 10 жыл ичинде белгисиз себептерден улам Лейлек районунан эле 68 гектар жер Тажикстанга өткөн. Ал эми Баткен районундагы Таштумшук айылындагы 103 үй, 67 жер тилке, Көк Ташта болсо 67 участок, 30га чукул турак жай тажик жарандарына сатылган. Мурдагы чиновниктерибиздин кандай чебер сүйлөбөсүн, бирок алардын кол койгон документтери бул баары мамлекет үчүн чыккынчылык деп ойлойм. Ошон үчүн укук коргоо органдары да сиздер бул жактан юридикалык бааны беришиңиздер керек. Биз кыргыз жерин кантип өзүбүз арендага алабыз? Кыргыз жеринде өзүбүз куруп аткан жолду Жеңиш Парпиевич кантип бул жол эч кимге таандык эмес деп кол коебуз? Кыргыз жеридеги жолду биз кантип бул же тиги же бул мамлекетке тиешеси жок деп кол койгон, бул туурабы, туура эмеспи? Анда өзүбүз жана укук коргоо органдары юридикалык баа бериш керек. Отурумдун жүрүшүндө парламентарийлер өкмөттүн суранычы менен чек арадагы абал тууралуу маселени жабык эшик артында кароону чечти. Эске салсак, 13 мартта Кыргызстандын Аксай айылы менен Тажикстандын Мехтанабад айылынын тургундарынын ортосунда жаңжал чыккан. Чатакка Аксай тамдык жолунун курулушу себеп болгону белгилүү. Жыйынтыгында эки тараптан тең жаракат алгандар болуп, тажик жарандары Ош, Баткен, Исфана жолун жаап салышкан. Ал эми кыргыз жарандары Тажикстандын Исфара району менен Ворух анклавын туташтырган жолду буушкан эле. Мындай өңүттөгү жаңжалдар бул аймакта 28 жылдан бери уланууда. Аны кыргыз өкмөтү тажик тарап менен дайыма жаңы протокол түзүп жайгарууга аракет кылат. Мунусунда сүйлөшүүлөрдү вице-премьер-министр Жеңиш Разаков жүргүзгөн. Бирок эки жак кол койгон документте эмнелер келишилди азырга чейин белгисиз. Кандай протокол? Ал бар, да, ал бар. Эми силер мындай кылы, азыр жабык түрдө жүрүп атат, бүтсүн. Анан кийин уже жыйынтыктарды уже депутаттардан, бизден сурап аласыңар. Хорошо? Комментарий берүүнү мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршеев да каалаган жок. Өкмөт мүчөлөрүнө караганда депутаттар кепке келип каралып жаткан маселе боюнча маалымат беришти. Эл өкүлү Тынчтыкбек Шайназаров чек ара боюнча талаш тартышта да Кыргызстан тажик тарапка уттуруп жатканын айтат. Ал өкмөттүн катачылыктарынан улам коңшу мамлекеттин Исфара району менен Ворух анклавынын ортосундагы жолдун 16 чакырымынан Кыргызстан кол жууп калганын билдирди. Болгону 2 километр калды. Баягы тополоң чыгып аткан Аксай тамдык деген жер бул ошол 2 километрдин ичинде да. Азыр эгерде ушул калкта биз кете берсек, биз ошол 2 километрди дагы жоготсок, анда биздин Лейлек район, 200 миң калкы бар Лейлек район келечекте анклавга айланат. Ошондо жалпы Кыргызстан менен Лейлектин ортосундагы байланышты өзүңөр элестете бергиле. Ошондуктан мен айтып атканым, буну азыр демаркация, делимитация деп муну 20 канча 8 жылдан бери келип атабыз. Аны чечиш керек да. Ага бир точка коюш керек да. Анткени тажик тарап күчтүү, бүт жагынан күчтүү. Биздин мисалы чек арада болгону 1,5 миң эле эл жашайт. А Ворухта 60 миң тажик жашайт. Эл өкүлдөрү чек ара маселесин чечүү үчүн өкмөт жергиликтүүлөрдүн социалдык көйгөйлөрүн чечүүдө кескин чараларды көрүшү керек дешет. Жок эле дегенде пенсия пособияларды 2 эсе көтөрүү зарыл. Ошондой эле Аксай, Ак Татыр, Үч Төбө, Таштумшук, Көк Таш, Орто Боз сыяктуу айылдарга өзгөчө макам берип, чек арадагы жерлерди сатууга тыюу салынышы керек дейт Масалиев.
Для этого правительство должно принимать жесткие... Чек арадагы жерлер сатылып кетпеши үчүн өкмөт кескин чараларды көрүшү керек. Биринчи кезекте чек аралаш аймакта жашаган айылдарга биринчи категориядагы чек ара статусун берип, материалдык жактан камсыздоо зарыл. Экинчиден, үйлөрдү, жерлерди бир гана мамлекет сатып ала турган укук болушу абзел. По общепринятой практике. Кыргыз-тажик чекара маселеси парламентте жабык эшик артында күн бою каралды. Талкуу кечки 6-дан кийин да уланды. Отурумда көтөрүлгөн маселелер тууралуу эл өкүлдөрү жыйын аяктаган соң кеңири маалымат берүүнү убадалашты. Чынара Нурсеитова, Ермек Райымбеков, Нью ТВ.